мындай мен айтырам, аердеги эң жашым мага окшогон эң тупой мендей болуш керек. Сиз дагы баргандан кийин, бул жакта аура бөлөк турбайбы? Ушуларга карап жүздөныш керек экен да деп өзгөрүп кетпейсизби сиз дагы? Өзгөрүп кеткендер көп болуп атат да. Отурат да. Анын стили отурат. Отурат. Ушу отурат. Даш отурбайт. Отурат. 20 адамга добуш берүүгө укуктуу десе, кимдерди шайлайт элеңиз? Эртең мусулмандар дагы сизди көрүп шайласа, кыямат күнү жооп бербей турган даражада. Өткөндө Нуржигит агай боюнча видео кайрылуу чыгардыңыз, суроолорго жооп берип атыпчы. Кийин Нуржигит агай сизге кайра жооп берди. Ушул маселеңиз кандай болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей бүгүн сиздер менен Муктеги ажы менен чогуу. Буга чейин биз өзүбүздү камеранын артында көрсөтүп келгенбиз, бирок мындай кишилердин астында камеранын аркасында сүйлөп олтурганыбыз биз үчүн адепсизирээк болуп калат. Ошондуктан камера менен чогуу Муктеги ажы менен сүйлөшөбүз буюрса. Муктеги ажыга көп убакыт албастан эле суроолорго өтсөк, иншалла. Муктеги ажы, азыр бүгүнкү күндө сиз жогорку кеңешке талапкер катарында кетип атасыз, Азаттык партиясы менен. Азыр айтсаңыз, сиздин аркаңызда кээ бир адамдар бул киши жаллап аттан десе, кээ бир адамдар оштон деп айтышат. Кээ бир адамдар дагы бир башка бир жерлерди айтышат. Сиз өзүңүз кайсыл жердин кулунуз? Өз чындыгында мен Кыргызстандын бардык жерине тиешелүүлүгүм бар өзү. Чачы мен Фрунзеде туулгам. Азыр Бишкек, мурда Фрунзе, студенттин үй билесиң. Кийин чоң элем алып келип, айылда ошо өстүм. Атабеков айыл өкмөтү Жалал Абадта. Бирок Жалал Абадтан эрте кеттим. 8-классты бүтүп эле мен Бишкекке кеттим окууга. Ошол бойдон Бишкекте, анан Кыргызстанды түрө кыдырып жүрөм. Кайерге барсам, сен улуу айылдансыңбы деп сурайт. Мен Таласка барсам, таластык дейт. Нарындыктар ошо мен нарындык деп ойлойт. Көлдүктөр көлдүк деп ойлойт. Мен сүйүнөм өзүм. Демек, Кыргыздын баласы экенбиз дейм. Мен муну Жалал Абадта, мен Жалал Абадта экенимди билбегендер да бар. Чындап эле. Бир чети мен кубанам. Демек, республикалык жана Ибраим аке эл менен чогулуп сүйлөшүп аткан жерде мен Сузактык экенин унутуп калыптыр. Ки десе сен Сузактан болосуң ай дейт, ошондой. Сиз өзүңүз ушул жерден болосуз, Жалал Абадтан, Сузактан болосуз. Машалла, жакшы экен. Кийинки суроо, азыр Азаттык партиясы менен кетип атасыз жогорку кеңешке. Эмне үчүн Нур партиясы менен кеткен жоксуз? Биз арзуубуз, кыялыбыз Нур партиясын алып чыгуу эле. Чындыгында. Партиябыз даяр болбой калды. Түзүлгөнүнө бир 6 ай, 7 ай болгондо жогорку кеңешке шайлоо башталып калды. Шайлоого баруунун өзүнүн талаптары бар да. Мынча аял болуш керек, 17 аял болуш керек, башка улуттан болуш керек, жаштар квотасы бар. Даяр эмес болуп калды партиябыз ушуга. Аргасыз эмне кылабыз деп турганда, 1-2 партиядан сунуш түштү, ичинен карап, анан мындай өзүбүздүн критерийлерибизге, купулубузга толгону Азаттык болду, анан ошолорго кошулдук. Партия менен кошулдук. Мындай партиядан чыгып эмес. 7 партия биригип Азаттыкка кошулуп кетип атат, ошонун бири Нур партиясы. Сиздин купулуңузга толгон Азаттык партиясы болду. Чогулгандар. Чогулгандар. Ошо өзүнүн партиясында мен кимдер бар экенин ал кезде билчү эмесмин. Но ошо 7 партиянын өкүлдөрү чогулду, ошо чогулгандар анан эме болду да, купулга толду. Кичине мынтип тургандар бар эле, мен мындай жакпай тургандар бар эле, алар кеткенден кийин анан биз кошулдук. Бул жогорку кеңешке аттанууңузга эмне сизди түрткү кылды? Былтыр биз ушундай чечимге келдик, саясатка киребиз дедик. Элдин түздөн-түз жашоосун көзөмөлдөгөн, башкарган бул саясий бийлик. Анан мен президенттик шайлоого койдум. Анан көрсө электоратым бар экен. Анан ошондо мен убада кылдым. Ошол шайлоодон баштап биз саясатта калабыз. Саясат бизден эмнени талап кылса, ошону аткарабыз дедик. Биринчи жолу анан партия түздүк. Анан жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катыштык, эми жогорку кеңешке. Халктын мүдөөсү бар. Проблема эмнеде? Халктын мүдөөсү бар.
Бийликке келген команда дайым эле элдин мүддөсүн түшүнө бербейт экен. Алар өзүнүн программасы менен келет, өзүнүн кандайдыр максаттары менен келет. Элдики менен дайым эле дал келе бербейт да. Мен элдин ичинде жүрөм. Биздин балдардын көбү партиянын балдары элдин ичиндеги балдар. Маршруткада жүрөбүз, базарда өзүбүз соода кылабыз, өзүбүз очередтарда турабыз, элдин сөзүн түздөн түз угабыз. Элдин мүддөсү такыр башка. Анан демек элдин мүддөсүн аркалай турган балдарда барыш керек да. Дедик. Анан эми биздин динибиз буйрат. Элдин жашоосун башкарууга динибиз буйрат. Биздин чөнтөгүбүз, курсагыбыз ачкандан барбайбыз. Динибиз буйруган үчүн барабыз. Эркексиңби, уулсуңбу, элдин жашоосун караш керек. Азыр элдин жашоосу чындыгында балким нан таап аткандырбыз. Да, балким эптеп ырыскыбыз бардыр, но биздин өзүбүздүн жараткан алдында жоопкерчилигибиз кандай болду? Биздин ибадаттарыбыз кандай уюштурулуп атат? Биздин кажеттерибиз бар, кыздарыбыз жолукчан. Туурабы? Эркекке сакал чыгат экен, сакалдарыбыз бар. Биз мына светский деп коюп эле, светтик экстремизм пайда болду да. Туурабы? Биз 80% мусулман элбиз. Бул мунарадан да укукту ким коргойт? Бул менен коргой бербейт экен көбү да. Мамлекеттин конституциясы бар, мыйзамдары бар, укук коргоо органдары бар. Мына кечирип кой. Бардыгыбыз билебиз, айтылбай турган сөздөр бар. Демек, муну мамлекеттин ичинде калкыбыз мусулманбы, буга болгон мамилени өзгөртүү зарыл экен. Анан ошо айттык, барыш керек. Эмне десе ошо десин. Кандай деген каршылыктар болбосун, биз жооп бере турган жерибизди билебиз. Ошон үчүн чыктык. Сиз Instagram баракчаңызда интервью берип атып, суроолорго жооп берип атып, бир нече саясатчыларды буларды мен билбей жүргөн экен, көрсө булар элдин пайдасына иштей турган адамдар экен деп айттыңыз да. Бирок булар өтүп алгандан кийин кайра сиз аткарып кое турганда эмеспи дейм да? Мен билбейм. Биз келечекти билбейбиз. Азыр учурда сиз ойлойсуз? Азыр алхамдулилля деп ойлойм. Азыр мен өздөрү кеттик деп атат. Парламентте ушундай маселени түшүнгөн адамдар дин менен мына светтик системанын ортосунда карым катнашты түшүнгөн адистер жок, кеттик деп атат. Биз ошол жерде сени иштетебиз деп атат. Мен ушуга ыраазы болдум. Бул эми жанагы көксөгөнүң жерден чыкты деген нерсе да. Өзүңүн денеңен чыккан бала эртең кандай болорун билбейсиң экен. Булар мен балдарым эмес. Кудай билет эртең кандай болот. Эртең мен кандай болом, Кудай билет. Туурабы, биз пендебиз да. Ошон үчүн биз азыркыга жана ниетке карап чечим кабыл алдык. Биз дуа кылабыз, колубуздан келген нерсенин бардыгын кылабыз. Жакшы нерселердин болушуна. Биз умтулуубузга жараша Аллах Таала берүүчү. Ошон үчүн эми Кудай сактасын. Булар деле мусулман балдар өздөрү. Чындыгында жүрөгүндө ыйманы бар. Эми кепилдигим бар. Чындыгында Кудайдан корккон балдар. Болгон эми ушундай болуп калыптыр тагдыр. Бардыгыбыз Советтер Союзунан чыкканбыз. Бирок азыр булар менен мындай сүйлөшүп отурсаң такыр башка адамдар. Интернетте, телевизор, радиодо саясий мунарадан аркандай кылып бере берет экен адам. Биз да жөнөкөй эл катары карап, дей берет экенбиз да. Ичинде жүргөндө такыр башка адамдар. Мен өздөрүнө да айттым, силерди эл билбейт экен деп. Булар ошо элге өзүнүн чыныгы эмесин ачпайт экен да, мындай же убактысы жокпу, же буга маани беришпейби. Мисалы үчүн мен өтө көп нерселерин ачып атам. Фазилеттери көп. Азыр бул сурооңузду берген себеби мусулманчылыкты баягы добуш керек болгондо эле сүйлөп калышат. Көп талапкерлерчи мусулманчылыкты сүйлөп, Алла деп, шарият, ислам ушинтип сүйлөп калышат. Өткөндөн кийин эле алиги эшек ылайдан өттү дегендей эле баштайт да баягындай. Жолугады хижап дебеш керек, жолукташ керек, анан башка нерселерди айтып ушинтип эме кылат да. Анан сиз дагы баргандан кийин, бул жакта аура бөлөк турбайбы? Ушуларга карап түздөнүш керек экен да деп өзгөрүп кетпейсизби сиз дагы? Өзгөрүп кеткендер көп болуп атат да. Кудай сактасын. Мен депутаттар менен илгерте эле мамилем бар. Мен Текебаевтар менен бала кезден бери карып келатабыз. Мен саясий чөйрөдөгү адаммын. Болгону шайлоолорго умтулуп катышкан эмесмин. Мындай кирип чыгып эле. Мени азыр жогорку кеңештин креслолору, кнопкалары, каердеги карым катнаш мамиле мени өзгөртө албайт деп ойлойм. Мен аны өзгөртө алам. Мен айры жүргөн адаммын. О жерге барып өзгөрүп кеткендер али көрбөгөнүн көргөнү курусун дегендер. Бери даваттан баш чыккан эмес, себеби кыла турган иши жок.
Анан аяққа барғанда анан баштады. Сайракан болып, мына кредит алыш керек екен. Алар ошо таасирге кирген. Биз ал жерди өзгөртөбүз деп кетип аткан адамдарбыз. Болсо маяка барыштын бизге эмне кереги бар? Мен алар менен ансыз деле досмун, депутаттар менен, бийлик адамдар менен мамилем ансыз деле. Өзүм жеке турмушумда проблемам алхамдулилла чечилген. Андай кресло үйүмдө 4 отурат. Андан жумшагыраак балким. Да, аердин айлыгына мен тоюп деле кетпейм. Өзүм балдарым бойго жетип калды, машинелери бар. Аерге барабыз десек ошол жердин мамилесин өзгөртөбүз деп кетип атабыз. Биягында жашообуздун эми жанагы акыркы бөлүгү калды дейм. Биз таасирлене турган нерсенин баарын көрүп бүттүк. Мен сизге мындай кызык суроо берсем, өзүңүздүн партияңыздан сырткары башка каалаган партиядан 20 адамды добуш берүүгө сиз талап берсиздер. Талапкерлер 20 адамга добуш берүүгө укуктуу десе, кимдерди шайлайт элеңиз? Эртең мусулмандар дагы сизди көрүп шайласа, кыямат күнү жооп бербей турган даражада. Өкүнбөй турган даражада 20 адам. Мен капа болбогула, мен өзүм деле айтам. Өзүңүз деле айтасыз. Өзүм деле айтам. Себеби башкасынын биринин да сиз айткан талаптарга жооп бере турган сөзүн уга элекмин. Балким амалдарын көргөндүрмүн, балким намазын көргөндүрмүн. Но бирок анын жүрөгүнөн чыккан чечими да тилинде болуш керек да. Эл угуш керек да анын чечимин. Болуш керек дейм. Анын чечимин эл угуш керек. Ал шпион ойногуш керек да. Ошон үчүн мен өзүмдү билем. Эмне кетип атканымды. Ошон үчүн башка бирөөнүн адыр кандай дейм. Уксам балким бир айтат элем. Мен уга элек. Азыр мисалы жоолук маселеси болуп атат. Кыздар ыйлап атышат, кайрылып атышат. Толтура да маселечи. Билим берүү министрлиги кумга башын тыгып алган төгүшкө окшоп эле эч нерсе кылган жок да. Реакция берген жок, канчалаган адам биз менен урушуп атат, башка кылып атат. Сиз парламентке өтүп калсаңыз, жогорку кеңешке өтүп калсаңыз, ушул маселени кандай чечесиз? Карагыла, бизде парламенттин кыла турган негизги 3 иши бар да. Бул бюджетти бекитүү, көзөмөл функциялары бар, анан мыйзам чыгаруу. Şu mıyzam çıkarуу маселесинде биздин мусулмандарды азгырган маселелер бар, алдаган маселелер бар. Мыйзам менен шарият өкүмдөрүн экөөсүн мындай аралаштырып алып, бияка барган харам, андай деген сөздөр бар. Бул өзүнчө маселе. Мына ошол мыйзамдар менен бир гана билим берүү министрлиги эмес, мамлекеттик системанын ордуна койсо болот. Жана анын аткарылышын көзөмөлдөө менен мамлекетти тыпыйтып койсо болот. Режимди каттырак. Тыпыйтып кой, бул биз бир мындай кандай десем, бир айылда элбиз да. Аябай ынтымак элбиз, чындыгында тууганчыл элбиз. Бир нерсе боло турган болсо кылабыз десең, эл дароо колдоо бере турган элбиз да. Ошону кылганга демилге жок. Аерде мамлекеттик система аябай кашаң, уйкузар, анан кайдыгер адистерден туруп калган да көбү. Өтө көп мыйзамдар иштебейт. Өтө көп мыйзамдар, пайдалуу мыйзамдардын иштебей турган рычагдар туруп калган. Эгерде бизди эл талап кылып аткан болсо, мамлекет элдин мүддөсүн аткарам деп түзүлгөн болсо, бир гана билим берүү эмес, министр эмес, бүт министрлик ошону издеп, муну элди каалап атат деп кызмат кылыш керек. Эмне кылбайт? Система ошондой. Муну парламент оңдой алат да. Оңдой алат. Эмне үчүн парламент оңдой албай койду буга чейин десе, парламентке профессионал саясатчылар барган жок. Айылында кичине жакшылык иштери кылган, арык чыгарган, суу чыгарган, мектеп курган, мечит курган, анан элдин оозуна илингенде эле сразу жогорку кеңешке айдаган. Тез жаз десең, фамилиясын 7 ката менен жазат. Же мыйзам чыгарууну билбейт. Жок, каяктан. Бир айыл башкарып көрдү. Азыр ушунтип кетип аткандар карасаң, бир катын башкарып көрө электер кетип атат. Библиясын башкарып көрө электер кетип атат. Ал жер иштей турган жер, практика өтөй турган жер эмес дең. Мындай, мен айтырам, аердеги эң жашым маңга окшогон, эң тупой мендей болуш керек. Мен мисалы үчүн үйрөнөм, ошол жерге барсам, кеминде бир 2 жыл үнүмдү чыгарбай отуруп үйрөнсөм керек. Мисалы да, муну бирөөлөр келип кулак кагыш кылып айтып атам, керек эми, келиним сага айтам. Вот бул башка космодром курса болот. Чоң завод, фабрикалар курса болот. Дагы эмнени айтабыз? Тесланы курса болот, бирок мамлекеттик башкарууга өтө олуттуу мамиле кылыш керек. Эмне профессионалдар барбаган үчүн чимкирик аталды да. Ошон үчүн полномочияларын алып койду да президент этилер. Муну алардын колунан келбейт деди. Бер өзүм башкарам деди. Башка айла жок. Аларга түн бойдон эмне кылат эми алар жана отурат да. Ансыз эле отурат. Отурат. Шу отурат. Даш отурбайт. Отурат. Акча бербесе алар, акча таратпаса алар өтпөйт парламентке.
Вот азыр деле акча таратып жүрөт деп угуп атабыз эми Кудай билет. Мен айттым, бечара ушул укам бир күн ойгонсо акчасы жок болуп калса эмне кылар экен деп. Акча болбосо өтпөйт. Ошентип өтүп алган и все. Өткөндө Нуржигит агай боюнча видео кайрылуу чыгардыңыз, суроолорго жооп берип атыпчы. Кийин Нуржигит агай сизге кайра жооп берди. Ушул маселең кандай болду? Мен суранам, ушун жаап коелу жигиттер. Бул өз ара ишибиз. Деди, дебеди, эки партиянын ортосунда болгон мамиле. Маселелер чечилген. Эми аны ырып аткандан не пайда? Азыр бирге албайбыз барыбир. Ал өзүнчө кетти, биз өзүнчө кеттик. Бекер эле адамдарда фитна болот. Мен бул маселенин жабылышын каалайт элем. Мага өтө көп ушуга тим эле жабылышып чыгат да. Өлкөлөр ушун жаап эле койгула, ким койгула. Ким деди, ким дебеди, ким укту, ким укпады, бүтүп өттү. Келечек көрсөтөт эми. Сиздин мусулмандарга пайдалуу деген эң сонун программаңыз бирөөсүн айтпайсызбы? Биздин программа өзү бирөө эле. Жарым барак программабыз бар. Адамдардын жашоосунун сапаты 5 нерседен көз каранды деп атабыз. Адамдын акылынан, анын населинен, келечек населинен, анын мүлкүнөн, анын кадыр баркынан жана иманынан көз каранды. Биз мына ушул нерсенин жогорулашына иштесек, жөнөкөй катардагы адамдын да жашоосу көтөрүлөт, мамлекеттин да жашоосу көтөрүлөт. Биринчи иманды астыга коюш керек тең. Каалаган жагынан кир. Каалаган эшиктен кир. Ушу бешөөсүн каалагандан башта. Кааласаң имандан башта, кааласаң акылдан башта, кааласаң ден соолуктан, кааласаң үй бүлөдөн. Каягынан кирме, бул баягындай жылдызга окшогон бири-бири менен шиеленишкен маселе. Байланышкан. Аябай катуу байланышкан. Тилекке каршы биз экономиканы көтөрөбүз дейбиз. Биз үйлөр салабыз дейбиз, биз эл турмушу дейбиз, бирок чындап адамдын табиятына зарыл болгон мына 5 нерсени эске албайт. Миллиондогон манасты жаттап келген эл, миллиондогон саптан турган манасты жаттап келген эл бизде. Телефонду айтсаң эстеп кала албайт азыр. Акыл өлдү. Эстин жок. Жок. Анализ жок. Ата ким, эне ким, мекен эмне, ырыскы эмне, жок. Парасат жок. Мен муну ойлочумун, жана мурда муун менен кийинки муун ушинтип талаша берет деп. Жок, фактически жок. Азыр төрөгөн аялдар балдарын өзү сериал көрөм деп баласына сотко берип коет. Ошо баланын эми акыл парасаты кандай болду? Жөн эле бир эле мисал. Ден соолукту кара. 18-деги 19-да балдар тукумсуз азыр. Кыздар төрөй албайт. Өлдүбү ден соолук? Начар тамак. Жоктугунан начарчылыктан эмес. Бизге просто сапаттуу тамак жок. Арзан тамак издей берип ошондой. Дагы эмне айтып? Кадыр баркыбыз, аброюбуз кандай азыр? Биз мигрант тополон кылып президент айдай берген, генерал боло берген элбиз. Туурабы? Ар 2-3 жылда айдап турат. Аброюбуз ушул. Карыз ким президент болот, карыз издеп жөнөйт, тилемчилик кылып. Аброюбуз да көйдү. Айтып отурсаң арман көп. Мен ошол мына 5 нерсеге аракет кылыш керек. Мен ушунда партияда ушу платформасы ушул. И балдарга да ушуну түшүндүрүп атабыз. И парламентке барсак да эли бой кадамыбыз ушу бешөөдүн фильтринен өтөт. Мына акылга каршыбы, акылыбызды курчутканга, элибиздин акылын, парасатын өстүргөнгө туура келеби, туура келбейби? Бүттү. Мына үй бүлөгө туура келеби, келбейби? Мына ден соолукка зыянбы, пайдабы? Эли бой кадамыбыз ушу фильтрден өтөт. Эми акыркы суроо, өтпөй калсаңыз не кыласыз? 2 рекет намаз окуйм, шүгүр кылам, дуа кылам, Аллахыма разы болгон бойдон. Раббым, сен көрдүң, аракетим кылдым. Ушундай чечим болгон экен дейм. Болду. Сүйүнгөн бойдон жашоомду улантып кете берем. Ошондо деле элге кызмат кылып Албетте, албетте. Биз ансыз деле кылып атабыз. Бул эми бир сезон келип калды. Бул мүмкүнчүлүктү да колдонолу дедик. Колдонбосок сүйүнөбүз. Колдонуп калсак андан бетер сүйүнөбүз. Алла разы болсун, Алла разы болсун. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, колдон келишинче жогорку кеңешке аттанып жаткан Мыктыбек Арсланбек агайыбыз менен маектештик. Азаттык партиясында сиз канчанчы номурдасыз? 17. 17тесизби? 17. Буюрса туугандар 17-чи цифраны өткөзүп жүрбөй, белгилеп, колдон келишинче аракет кылайлы. Тууган уруктарды, дос жарларды үндөгөнгө аракет кылайлы. Эртең бизден Алла Таала сурайт, сен добушуңду кимге бердиң дейт да. Кимге бердиң дегенде бир мен тууганым эле, менин
ортагым эле же болбосо менин агам эле деп туруп каяктагы бир мусулмандарга эртең за деп колун көрсөтө турган, каршы добуш бере турган, макулдоо бере тургандарга ошондор шайлап албастан зирээк, акыл эси жайында, акыл астынды көрө ала турган мусулмандарга добуш бергенди аракет кылайлы. Добуш сенин аманатың. Кыямат күнү сен жооп бересиң. Ошол күндө Алланын асында уялбай турган болгон. Эртең кыямат күнү барганда бир жүзүң жарык боло турган болсун. Мен мусулманга добушумду бергенмин. Мына колдон келишинче аракетин кылып атат. Өтпөй калса дагы Аллага шүгүр, өтүп калса дагы Аллага шүгүр. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Алла разы болсун.